Саламатсыздарбы, бул апта ичинде жаңылыктардын топтомун камтыган парламент көрсөтүүсү адегенде эл өкүлдөрүнүн ишмердиги боюнча кыскача маалымат түрмөгү. Жеткиликтүү турак жай программасынын жардамы мамлекеттик кызматкерлерге тийип жатабы? Өзүңөр курсаңар, баа абдан арзандайт экен. Ошондо биз социалдык жилье деп айтылат экенбиз. Ошондо биз медиктерге, врачтарга мугалимдерге бере алат экенбиз. Алдым жуттумдардын көптүгүнөн өлкөгө тартылуучу инвестициянын көлөмү азаюуда. Вокруг инвесторов у нас слишком много халявщиков. Каждый хочет урвать свой кусок. Коомдук жайларда чылым тартууга тыюу салынат. Жалаң өлөпкө эмес, тамек чегүү, мында жатканда тырмактан баштап чачка чейин таасир берет да. Тармактык комитет Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын ишмердүүлүгүнөн кабар алды. Андижанда кылган нерсени Кыргызстанда борборунда Бишкекте кылса болбойт. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын акционердик коомго айлантуу сунушу берилүүдө. Жогорку кеңештин транспорт архитектура курулуш комитети темир жол ишканасында көчмө жыйын өткөрүп, анын бүгүнкү абалы келечек тагдырын талкуулады. Темир жол мамлекеттик ишканасынын акционердик бирикме кылууну айрым депутаттар колдосо, кээ бирлери каршы пикирин билдирүүдө. Депутаттар барган Бишкектеги номер 2 темир жол станциясы. Бекеттин бир бөлүгүндө турган такыр жарактан чыккан вагондор таштанды темир терсекке айланган. Темир жолчулардын айтуусунда бузулган вагон локомотивтерди оңдоого Өзбекстан жардамга келет. Кыргызстан ремонт ишин кыла албай жатканда кошуна өлкөлөр вагон чыгарып баштаган. Ишкананын жетекчиси 4 миллион 800 миң долларлык жаңы сатылып алынган вагондорду дагы көрсөттү. Ал вагон Казакстандын өндүрүшүнөн. Өзүңөр ремонт кылып кеткенсиңер. Ремонт кылабыз, бизде локомотивный депо бар. Капитальный ремонтторду баардык бизде андай тилекке каршы немеси возможность жок. Андижанда кылган нерсени Кыргызстандын борборунда Бишкекте кылса болбойт. Жок, биз баягы текущий ремонттор, депоской ремонттордун баарын жасайбыз бияктан. Бизде андай оборудование анан неме тилекке каршы жок да. Кыргыз темир жолу жүк ташуу жана жүргүнчү ташуудан өткөн жылда 5 миллиард 241 миллион сом киреше алган. Чыгашасы дагы аз эмес, 4 миллиард 663 миллион сом. Железобетонный. Быйыл дагы рельсовый өйдөкү строениянын дагы полностью ремонт деп акча каражаттан да караштырып бөлдүк. Мына жазында иштеп баштайбыз Кудай буйрса. Ишкана жылына 5 миллион сомдон ашуун таза киреше табат. Түшкөн пайданы мамлекет менен тең бөлүшүп келген. Эми темир жолдун жаңы директору вагон паркын жаңылоо, шпал, рельстерди алмаштыруу үчүн 1 миллиард сом керектелет дейт. Андыктан мамлекетке каражат бөлүп берүүнү токтотуу керектигин айтты. Ишкана инвестиция тарта албай колу буту байланып жатканын айткан ишкана жетекчиси темир жолду акционердик коомго өткөрүү сунушун берүүдө. Акционердик коомго барсак, мен айтып атпайм, бул биринчиден шарт түз берет инвестиция алып келгенге. Бияка тилекке каршы бүгүнкү күндө биздин госпредприятиябыз именно даже баягы банктан каражат алганга тоскоолчулуктар дагы бар да, мындайча айтканда. Темир жол стратегиялык объектти акционерлештирүүдөн мамлекет кандай утушка ээ болот? Өнүгүп кетет дегенге кепилдик барбы деген суроолор бир катар эл өкүлдөрүндө пайда болду. Там, скажем, национальная компания переименовать в акционерное общество стратегически ничего вам не даст. В каком году национальную компанию перевели? В 2006? Правильно? И что тогда тоже говорили, вот статус сейчас өзгөртөбүз, и будет все по-другому. Ой, заживем мы прекрасно, да? Ничего не изменилось за 12 лет, за 13 лет. Ишкананын башка бир нече киреше булактары бар. Анын бири локомотив ден соолук чыңдоо комплекси. Жетекчиликтин айтуусунда буга чейин комплекстен пайда көрүшкөн эмес. Уникалдуу спорт комплекси пайда бербейт дегенге эл өкүлдөрү ишене алган жок. Анткени менен жаңы жылдан тарта менеджмент өзгөрүп, бир айдын жыйынтыгында киреше менен чыгышкан. Иштегенибизге мына бир айдын анализ кылдык. 2,5 миллион чогултуп турбуз. 2,5 миллион. Бир айда, э? Бир айда. Любой бизнесменге бергилечи арендага. Эртең силерге иши арендасын төлөп берет. Иши прибыль калып келет. Иши мону обновить этет. Иши элдин баарына сулган. Инвестиция керек эмес, да, даяр экен да. Түшкөн акчаны ачыкка чыгарсың да ошондо. Ошол түшкөн сиз айткан Түшкөн акчаны
толук ачык айкын кылып азыр касса бүтүн толук түшүп атат. Ал эми темир жолдун карамагындагы Дыйкан базарын жабуу менен ишкана жылдык 11 миллион сомдон кургалган. Мында жеке жактардын кызыкчылыгы болгонун айткан депутаттар базарды ордуна келтирүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу керек деди. Чындыгында ошол Дыйкан базарынын үчүн жакында эле мага кат келип түштү да, ошол боюнча да карап мүмкүн ал базарды кайра ордуна калыбына келтирүү боюнча чечим кабыл аласыздар. Бул канча сом берчү ошол субъект? 900 000 сом бир жылына. Айына. Анда бул деле жакшы эле сумма да, ошону карап көрүңүздөр. Темир жол ишканасында буга чейин бир катар коррупциялык схемалар иштеп келгени коомчулукка дайын. Депутаттар сатылып алынган вагондор сапатсыз экенин жана ишкананын жерине менчик мейманкана салынып, башаламандык орун алганын айтып чыккан болчу. Комитеттин көчмө жыйынында бул маселе кайра козголду. Территорияга берден гостиница салып салыптыр деп. Анда баарын түнлө бөлүп алып туруп, аргы гостиница алып отуруп бергиле, банкрот кылып туруп эле. Анда ушунун аягына биз банкрот келип атабыз. Мына Дыйкан базары эмне болуп атат? Темир жолдогу көйгөйдүн бири бул Бишкек-Жалал-Абад жүргүнчү темир жол каттамы. Аны жандандыруу демилгелер жоктугун эл өкүлдөрү сындап, маселенин үстүндө иштегиле деген тапшырма берди. Пограничник менен чечесиңерби, чекарачы менен? Же ушу Өзбекстан темир жолу менен чечесиңерби? Мен ким менен чечесиңер? Силер айткыла, мынау жылдын аягында, жылдын ортосунда же ача албайбыз деп кыска айтыңыздар. Аракет кылабыз деги межправительственный комиссияда киргизгенге. Ошондой эле Таластагы Маймак айыл өкмөтүндөгү 12 чакырым темир жолду казак тарап пайдаланган үчүн салык алуу маселесин дагы чечүү тапшырмасы тиешелүү органдарга берилди. Өткөн жылдын 9 айында Кыргызстанга инвестициянын келиши 344 миллион долларды түзүп, андан мурдагы жылга салыштырмалуу 31,5% азайган. Бул тууралуу КСДП фракциясынын жыйынында Кыргызстандын экономикасына инвестицияларды тартуу боюнча өкмөттүн маалыматын угууда белгилүү болду. Экономика министри Олег Панкратовдун билдирүүсүндө ушул тапта дүйнөдө түз инвестициялардын көлөмү азаюуда. Анын башкы себеби кирешелердин төмөндөшү менен айрым мамлекеттердин бири-бирине киргизген санкциялары болууда. Жалпы инвестициянын 65% токен тарамагына эле келип атат да. Баягы өзүбүздүн улуттук байлыгыбызды, Кыргызстандын, элдин байлыгын көзүбүздүн карегинде сакташ керек. Биз анын ордуна инвестиция тарттык деп лицензияны сатып туруп, анан кийин андан момчу инвестиция келди урдуруп атабыз да. Анан мен муну айтпайт элем, бул жакшы көрсөткүч эмес. Өзүбүздүн байлыкты сатып эле оңго солго саткан. Өлкөгө тартылган инвестициялардын 127 миллион доллары Кытай Эл Республикасынан келсе, шериктештиктеги өлкөлөрдөн келген инвестициялардын көлөмү 56 миллион доллардын тегерегин түзгөн. Инвестициянын келишине жергиликтүү тургундардын инвесторлорго каршылык көрсөтүп жатышы, Бишкек жылуулук электр борборун сыяктуу чуулгандуу соттук иштер дагы кошумча тоскоолдуктарды жаратууда дейт өкмөттүн өкүлү. Значит, основная причина, то есть если мы проанализируем по странам, то мы видим, что это на 40 с лишним процентов уменьшились именно только из Китая. За счет этого, это как основной инвестор, за счет этого общая цифра у нас такая, как бы неутешительная, будем говорить. Но мы все прекрасно знаем, какие у нас ситуации вокруг китайских компаний за последний год происходили. Естественно, это вызвало определенную реакцию со стороны китайских инвесторов, определенные опасения. Фракция лидери Иса Өмүркулов министрди болбогон сөздү айта бербей, өткөн жылы Кыргызстанга канча инвестиция тартылганы, инвестиция тартуу жаатында кандай аракеттер көрүлгөнү боюнча так маалымат берүүгө чакырды. Вы знаете, вот мы не хотим вас ругать, вы правильно нас поймите. Мы горим за страну, горим за экономику. Понимаете? Вы статистику только приводите и ничего более. Темп роста, темп роста. Вы знаете, вот темпы роста, вы этими всех глаза замазываете. И премьер-министру, наверное, в том числе, а он сидит, наверное, слушает. Ошондой эле экономика министри ушул мезгил аралыгында 244 ишкана түзүлүп, цемент, кыш, турмуш тиричилик техникалары, май сыяктуу өнүмдөр өндүрүлө баштагандыгын билдирди. Кирпича АО «Актаж» 15 миллионов сом, предприятие по производству пластиковых окон и дверей ОСО ИЗМО КЖ. Значит, запущено предприятие «Артель Электроникс», это более $1 миллиона США, выпуск бытовой техники. Цех по выпуску растительного масла «Аталык Групп». Недовольны сегодня бизнесмены созданием условий для них.
По любому вопросу. Любой вопрос поднимите, везде проблема хватает. Вот сейчас вот как раз Давир Суро, инвестиция боюнча агентствоға 28 миллион былтыр инвестиция алып келдік деп атасыңар ба? Эмне болгон компаниялар? 9 компания деп атпайсыңар ба? Бұл Адам университетінің астында медициналық факультет түзүү, институттар менен бирге, инвестициянын көлөмү $1 миллион. Өзбекстан тарабынан кир жуучу машиналар чогултуу боюнча завод жана айнек терезелер чыгаруу боюнча завод $1 миллион эки ишкана ачылган. Кошуна чоң өлкөнүн инвестору. Бир эле жабдуу менен болгондо да кыйратканда жабдуу эмес. Шампунь куюп атат, артынан чай куюп атат, көк чай. Анан бочкаларын көрсөңөр, сарайдын куюп аткан жерин көрсөңөр, экотехник инспекция менен текшерип жүрөт билбейм. Ал шампунь болгондо да Францияда чыгарылган деп жазуусунда турат. Мен видео турат. Эгерде өкмөттүн өкүлү же силер көрөсүзсүңөр. Францияда чыгарылган деген шампундун эмесине куюп атат. Рекламасы күндө телевизордон болот. Депутат Анвар Артыков инвестиция тартуунун азаюусунун себеби анын айланасында жүргөн алдым жуттумдардын ишинин натыйжасы экендигин белгиледи. Причина только в одном, Олег Михайлович. Причина вокруг инвесторов у нас слишком много халяшков. Каждый хочет урвать свой кусок. Вы можете сегодня выйти на улицы, ходят инвесторы с портфелями, деньгами, там, грантами, гарантиями, все что угодно. Но пробиться к вам это невозможно. Түкүрүккө болгон айып пулдун өлчөмү кыскарат. Мындай өзгөртүүлөр бузуулар жөндөө кодексине киргизилүүдө. 5500 эмес, эми 1000 сом болот. Алгач эскертүү берилип, кийин айып пул салынат. Эгерде өз убагында төлөнбөсө, туум көбөйүп отуруп, бул иш сотко өткөрүлмөкчү. Кененирээк тармактык комитеттин жыйынынан көрсөңүздөр болот. Коомчулук жаңы гана күчүнө кирип иштеп баштаган кодекстерди бир топ сынга алышты. Тагыраагы түкүрүктүн айып пулу өтө кымбат делип, эл арасында тамашачын аралаш ачакей пикир жаралды. Эми өкмөт өзгөртүү кирип, мыйзам долбоорун парламентке алып келди. Түкүрүк деп өзүн киргизгенде туура болбойт экен. Ошондуктан биз баягы азыр Наталья Владимировна айткандай, бул коомдук жайларда жүрүм-турумдун жалпы кабыл алынган ченемдерди бузуу деп туруп, скобка кашанын ичинде түкүрүү, чимкирүү жана семичке чагуу деп. Бул эң бизге коомго жат көрүнүш. Тазалыкты дагы, ден соолукка дагы мындай өзүнүн немесин, залакасын тийгизген неме деп тур. Мыйзам долбоорундагы өзгөртүүдө, эгерде өлкөнүн жарандары түкүрүү сыяктуу коомго жат көрүнүштөрдү жасаса, биринчи эскертүү берилип, анан айып пул салынат. Мындай көрүнүшкө депутаттар каршы пикирин билдирди. ППСтин кызматкерлери эч ким көрбөйт деп мен сизге эскертүү бердим, 500 сом берип койсо чында взятка алат, ошентип өзүбүз кайра кылмышка түртүп атабыз. Ошондуктан эми штраф мурдагыдай 5000 эмес да 1000 сом түкүргөнгө болбойт, округка чыштаганга болбойт. Элдин аң сезими кичине көтөрүлөбү деп атам да. Ошо эскертүүнүн жөнүнө коюлу. Мен барып милициялар тегеректеп турган 5-6 отургандан барып сүйлөштүм. Кандайсыңар деп. Ой байке, эл эмес биз деле түкүрбөй калдык дейтларчы. Тегерегин калсам чын ошондой. Мен айтам, мына биздин депутаттардын айтканына кошулам, жана предупреждениени токтотуп, чөнтөккө кирип кетет атпайбы биздин бир депутат. Туура айтып атат. Ал эми көзөмөл жүргүзүү жоопкерчилигин эки орган алмакчы. Налагать штрафы двум органам. Бул уполномоченным органам внутренних дел и транспорта дейт. Транспортта керекпи бул жерге Жеңиш Батырович карап койду? Мен жооп берип коеюн. Эмне үчүн дегенде киргизип атабыз Минтрансты. Ал жерде өзүңүздөр билесиңер, аэропорт бар, ошондой эле мына ЖД вокзалдар бар да. Ошол жерлерде да коомдук жайлар, поездар жүрөт бар, коомдук жайлар болуп эсептелет. Ошондуктан биз ошол транспорт министрлигин киргизгенбиз. Бул туура деп ойлойбуз. Мына бүгүн эле чыгып атат, акционерный обществого өткөрөбүз деп. Частныйга өтүп кетет эртең. Эртең министерство транспорттун эч кандай тиешеси болбой калат. Ал частник болуп кетет мисалы үчүн. Ошон үчүн мен Мирлан Кантиповди толук колдойт элем. Бул жерде бирөөгө гана жоопкерчиликти жүктөш керек, ошол гана жоопкерчилик тартыш керек. 1-январда күчүнө кирген бузуулар жөндөө кодексинде түкүрүккө болгон айып пулдун өлчөмү 5500 сом деп көрсөтүлгөн. Эми ал 1000 сомго түшүрүлдү. Талкууда депутаттар айып чогултуу жагын ар кайсы органга жүктөбөй, жоопкерчиликти алуу милдетин ИИМге гана берүүнү эп көрүшүүдө. Уважаемые коллеги, прошу проголосовать. Кто за, кто против, воздержались, спасибо.
Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинде каралган бул маселе Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында дагы талкууланды. Бул кодекстердин максаты бюджетти толтуруу айып менен же башка максатты көздөйбү? Негизинен бул кодекстер ушул коомдук тартипти жана биздин жарандардын коопсуздугуна багыттаган кодекстер болот. Туура, мына маданиятын көтөрүп, Бул балекетти башынан алып салгыла, туура эмес кылгансыңар. Анан айтып атпайсыңар азыр. Биз бул мыйзамдын негизги максаты маданиятты көтөрүү деп. Маданиятты акча менен көтөрбөйт, маданиятты башка менен көтөрөт. Жаңы гана күчүнө кирген 5 кодекс менен 2 мыйзам долбоору өлкөнүн жарандары элдин кайрылууларын эске алуу менен өзгөртүүлөр киргизилип жатканын төрага белгиледи. Бардыгыбыз оюбузду билдиргенбиз. Бул мыйзамдардын бүгүнкү күндө биздин турмушубузга, экономикабызга эң керектүү, уну иштетиш керек деп. Бирок кемчиликтер болду. Мына бара-бара көч оңолот дейт Кыргызда. Ушинтип оңдоо түздөө менен биз ушу кодекстерди ордуна салып, экономикабызга, мамлекетибиз үчүн иштеп, ийгиликтерди жаратат деген ойдобуз. Жыйындын соңунда бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору дароо 2-3 окууда колдоо тапты. Адистер ырастагандай онкологиялык оорулардын 30% чылым тартуудан келип чыгат. Жылына өпкө рагына чалдыккан 6000 адам катталууда. Дарыланууга миллиарддаган сом кетүүдө. Ансыз да саламаттык сактоо тармагында каражат тартыш болуп турган чакта чылым өлгөндүн үстүнө көмгөн кылууда. Дал ушул натыйжадан улам депутаттар тобу жарандардын ден соолугун чылымдан коргоо тууралуу мыйзам долбоорун сунуштады. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Алмаз Токторов коомдук жайлардын баарында таптакыр чылым чегүүгө тыюу салуунун түпкүлүгүн түшүндүрдү. Биринчиден, чылым чегип кан тамыр, өпкө боорун кууратып алган адамдарды дарылоо оор жана эсепсиз чыгым коротулат. Андыктан чылымга каршы катуу чараларды көрбөсө болбой калды. Ооруп калгандан кийин ошо кайрылат, саламаттык сактоо тармагына кайрылат да, ал жерден анан биз бюджет эсебинен аларды дарылашыбыз керек да. Анан каражатты бөлбөй туруп, анан бул жагынан уруксат берип койсок болбойт да. Кеңири чеге бергиле, кеңири тамекини тарта бергиле депчи. Бирок келерки муунга биз алдын ала профилактика кылып атабыз да. Ошон үчүн реклама кылбагыла, реклама болбосун, магазиндерде жана сатылып аткан жеринде дегеле пачкасы көрүнбөсүн, ошо тамекинин пачкасы көрүнбөсүн депчи. Бир гана тамеки тартууга эмес, акиташ, тооктун кыгы жана башка уулуу заттар кошулган насвайга, электрондук тамеки, кальян сыяктуу чылымдын башка түрлөрүнө дагы тыюу салынат. Мыйзам долбоорунда чылымды рекламалоого, ачык коюп же жаш балдарга сатууга болбойт. Ал эми тартип бузган учурда салынуучу айып пулдун көлөмү аныкталып, бузуулар кодекси менен шайкеш келтирилет, деди долбоордун авторлошу Айнуру Алтыбаева. Штрафтар дагы ар кандай бир 7-8 түрдүү штрафтарды биз сунуштап жатабыз. Мисалы үчүн, мындай тыюу салынган жерлерде тамеки тартсаңыз, бир штраф, даже бизде ата-энелерге дагы штрафыбыз бар. Мисалы үчүн, атасы отуруп алып үйдө бар баласын, жашы өспүрүм балдарга бар тамеки алып кел деп жөнөтсө, ага штраф. Мисалы үчүн, дүкөндөрдө жаш балдарга сатуучу жашы жетелек балага тамекини салса, ага өзүнчө штраф. Негизги мыйзам долбоорубузду өткөзүп алалы, анан кийин баягы аркасынан штрафтардын көлөмүн Жогорку Кеңешке талкуулап, анан кийин чыгарабыз деп чечим кылганбыз. Дагы бир өзгөчөлүгү бар. Биз сунуштаган мыйзам долбоорун көпчүлүк колдогон менен катуу каршылык көрсөткөндөр да бар. Алар бирөөнүн ден соолугун талкалап, байып жаткан тамеки өндүрүп сатуучулар. Бизге каршы болуп аткандар, алар күчтүү. Алар күчтүү. Эми ошол эле тамеки чыгаруучу, тамеки өндүрүүчү теги чоң корпорациялар бар экен, ошолордун мүмкүнчүлүгү өтө зор экен да. Ошон үчүн ошолор прессада дагы теги агрессивный бизге мындай нападкаларды кылышып, мындай булар туура эмес кылышып атат, себеби бюджет мынча каражат жоготот экен деп алар бул жагын эсептешип атат. Муну айланып келгенде кайра эле ошо бюджетке нагрузка болбосун деп атабыз бизчи. Анан булар сөөгү ката электе, ой жүгүртүүсү ката электе жанагы көнүп алса, ошондо көндүрүп койсо,
ошодон тыйын кылган ал туура эмес да. Тамекиге акциздик салыктарды жогорулатуу менен анын баасын көтөрүү боюнча дагы макулдашуу жүрүп жатканын демилгечилер билдирди. Депутат Азамат Арапбаев ысытылган тамеки жана курамында маңзаттары бар суюктуктарга дагы акциз кийирүүнү сунуштаган. Никотиносодержащий жидкость дегендер пайда болду. И нагреваемый табак дегендер пайда болду. Ошон үчүн бул мыйзамга биринчи понятийный статья киргизип атабыз. Бул эмне деген? Экинчиси, ошол биздин мамлекетте бүгүнкү күндө эч кандай бир регулирующий норма жок. Бул жөнүндө мына салык кодексине кандай салык алабыз, буну кандай тартипке келтиребиз деген ушул жерде ушул акциздик ставканы дагы бекиткенге сунуштап атабыз 5 жылдык программа менен. Бюджет жана финансы комитети өткөн аптада бул демилгени колдогон. Ал эми коомдук талкуудагы жарандарды тамекиден коргоо тууралуу мыйзам долбоору жакын арада парламенттин кароосуна киргизилмекчи. Ал эми чылым тартууга толук тыюу салуу мыйзам долбоорун онколог адистер толугу менен колдоого алат. Республикалык онкологиялык борбордун көкүрөк көөдөн онкологиясы бөлүмүнүн башчысы Мукаш Бейшембиев чылымдын кесепеттери өнүккөн өлкөлөр аны менен кантип күрөшүп жатканы тууралуу айтып берди. Дарыгер чылымга тыюу салууну жүзөгө ашыруу механизмдеринде депутаттар дароо кошо бекитүүсү зарыл деген ойдо. Эксперттин пикири кийинки материалда. Мисалы тамакинин түтүнүндө 4000ден ашык зат бар ар кандай. Кошумчалар, заттар, оор металлдар, алардын кошулмалары дегендейчи, ошо түздөн түз рак оорусун пайда кыла турган заттарга кирет да. Ошо 4000ге жакын заттар, 4000ден ашык заттын ичинен 120сы. Ошол коркунучу, мисалы өпкөнүн рагын бир эле түрүн ала турган болсокчу, деген өпкөнүн рагынын пайда болуш коркунучу 25 эсе көбөйөт экен да. Бул бир. Экинчиден, жалаң эле өпкө эмес, бул тамеки чегүү мындай жатканда тырмактан баштап чачка чейин таасир берет да. Ийектин рагы, тилдин рагы, кызыл өңгөчтүн, ашказандын рагы, өпкөнүн рагы, кекиртектин рагы дегендерге насыбайдын таасири түздөн түз. Ошон үчүн мисалы тамеки чыгаргандар элди кандайдыр бир түшүнүү жогунан пайдаланып алдашат да, мындайча айткандачы. Тамеки чегип аткан киши өзү ошол тамекинин түтүнүн 20%-ын таасирин сезет да организм. Айланасында отургандарга 80% калат. Кафеде отурабы, жыйында отурабы, же болбосо автобустун ичинде баратабы, ошол коомдук жайда, ошол жерде отургандар баары 80% ошолорго тиешелүү болуп калат да, ошолорго таасир берет. Ал чегейин деп деген оюнда да жок да, чекпеген адамдар. Значит, бул алардын укугун бускандык болуп атпайбы? Илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп көрдүм окуучулар менен. 20 миллиардтан ашык сом кетет экен. Бир круглый столдо отурганда ушул Минэкономразвитиянын кызматкеринен мен официалдуу түрдө суроо бердим да. Жооп бериңиз деп. Ушул тамекини өндүргөндөн, анда бизде заводдор иштеп турчу. Тамекини саткандан канча бюджетке пайда түшөт деп. Ошондо ошол жигит мынтип жооп берди. Эми ал кишинен мурдараак болчу. 0,67% деди. Дарылап ошолорго кеткен чыгым 20 миллиардтан ашыгыраак түзүлөт экен. Анан мындай суроо туулушу мүмкүн. Ал 20 миллиард каяктан чыгып атат? Минздравдын өзүнүн бюджети анчалык болбосо деп. Туура. Ал биздин жарандардын чөнтөгүнөн чыгып атат. Англияда мындан бир 15-20 жыл мурун 2000-жылдардын башында 75% тамеки чекчикен. Ушундай түшүндүрүү иштерин, ушундай чектөө, тыюу салуу, штрафтар чоң, жанагындай коомдук жайларда деген биринчи 2-ге бөлсүн зал, андан кийин вообще деген чегилбесин, только эшикке чыгып атайын жерлерде чексин деп ошондой көп тыюу салуу, штрафтарды чоң кылганын, жанагы акцизный налогторду көбөйтүп, баасын көбөйткөн эсебинен азыркы ушул
15 жылдын ичинде Англияда тамеки чеккендердин саны мындай взрослый адамдардын арасында дегендейчи 75%-тен 30%-ке түштү. Негизи бүгүнкү күндө өлкөдө саламаттыкты сактоонун абалы кандай? Жарандардын ден соолугуна коркунуч жараткан жагдайларга карата иш-аракеттер көрүлүп жатабы? Мындай жагдайды эске алган коомдук саламаттыкты сактоо жөнүндө мыйзам долбоору парламентте каралды. Бул мыйзамды өкмөттүн токтомунун негизинде саламаттыкты сактоо министрлиги иштеп чыккан. Анын негизги максаты медициналык калдыктарды зыянсыздандыруу. Кыргыз Республикасынын аймагында саламаттык сактоо уюмдарынын медициналык калдыктарды жана медициналык багытындагы сымаптуу буюмдарды тейлөө жаатындагы ченемдик укуктук жөнгө салуу болуп эсептелет. Мыйзам долбоорун экинчи окууга даярдоодо депутаттардан кат жүзүндө сунуштар жана сын пикирлер түшкөн жок. Аталган мыйзам былтыркы жылдын февраль айында эле каралмак, бирок 1 жылдан соң гана кечиктирилип парламенттин талкуусуна коюлганы эл өкүлүнүн сынына кабылды. 4 ай, 5 ай өтүп атат, Космоис Сарыевич. Бирок ошол 4-5 айда сиздер өзүңүздөргө служебный машина алганга жетишип атасыздар. Бирок мыйзам долбоору окшогон 2 сүйлөм болсо дагы калып кетип атат. Курамында сымап бар медициналык калдыктарды өз убагында утилге чыгарбаса, адам өмүрүнө чоң коркунуч келген учурлар бар. Маселен, билинбеген жугуштуу ооруларга кабылган жарандар аз эмес. Канча пайызга ушул жугуштуу оорулар, утилизация, башка негизи эле ушул медиктер аркылуу элдерге жугуп атат. Врачтар жагынан жугуштуу оорулар деп, мисалы, көбүнчө жана шприцтерден, системалардан кетет деген көп ошондой көйгөй маселелер болгон. Бүгүнкү күндө анын атайын стандарттык процедуралары бар. Шприц бүгүнкү күндө разовый болот. Алар колдонгондон кийин сразу эле жанакысын иглаларын ачык этет. Бирок медициналык калдыктарды жок кылуу оңойго турбаган иш. Өзгөчө жеке клиникаларга түйшүк жаратат. Алар айтып атышат, утилизация өтө оор тартиби. Комиссияны чогулуш керек, ар бир мүчөгө акчаны бериш керек деп атат. Канча убакытты кетирип атабыз. Сиз өзүңүз фармацевт болуп иштеген инсан билесиз. Просроченный дарыларды кандай утилизация кылыш керек, аны так эле билесиз да. Жеке клиникалар болсо медициналык жактан алар биздин өкмөттүк ооруканалар менен договор түшөт, же болбосо азыр частныйдагы компаниялар ушу утилизация боюнча өзлөрүнүн борборлорун түзүп атат. Бул жагынан биз азыр көзөмөлдү катуу карап атабыз. Ушуга эле шайкеш келген мыйзамды бир катар эл өкүлдөрү дагы демилгелеп чыгышкан. Алардын бири депутат Мирлан Бакиров бул багыттагы бардык мыйзамдарды бириктирип, комплекстүү кароо сунушун берди. Биз дагы бир топ депутаттар мыйзам киргизгенбиз, экинчи окууда сымап кошулмасы бар ар кандай буюмдар бар. Аккумулятор, лампочка, градусник, толгон токой. Эгерде сымап абага чыккан болсо, ал калктын ден соолугуна зыян алып келет. Жерге түшкөн болсо, жерге зыян алып келет. Утилдештирүү механизми кандай каралган сиздерде? Ким алып кетет, ким чогултат? Уртут сымап основном градусниктер жана ар кандай термометрлер. Булар үчүн атайын контейнерлер бар. Ошону чогултуп, анан баары чогулгандан кийин баары жана кадам жайдагы уртут алып баягы кошоякка өткөзүп беришет да. Жыйын соңунда бир катар сунуш пикирлерди эске алуу менен талкууланган мыйзам долбоору экинчи окууда жактырылды. Энерго тармактагы мурдагы кайталанып келе жаткан кемчиликтер азайдыбы? Өкмөт бул багытта кандай иштерди жүргүзүүдө? Эл өкүлдөрү жаңы энергетикалык кубаттуулук ишке киргизилбей турган болсо, энерго тармактын жетекчилери отставкага кетиши керектигин айтты. Энергетикалык тармактын абалы, келечеги жана аны өнүктүрүү боюнча кийинки репортажда сөз болот. Бул боюнча аткарылып жаткан иштердин жүрүшүнөн биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов эл өкүлдөрүнө маалымат берди. Анын билдиришинче, энерго секторундагы финансылык кемчиликтерди жоюу боюнча аракеттер көрүлүп жатат. Бүгүнкү күндө тиешелүү мамлекеттик органдар жана уюмдар бири-бири менен аракеттенип, жана бири-бири толуктап, энергетика чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты ишке ашырышат, көзөмөлдөшөт жана координациялашат, мониторинг жүргүзүшөт. Негизги милдеттер болуп энергетикалык тармактын түзүлүп калган финансылык абалынан чыгууга багытталуучу энергетика компанияларынын өндүрүштүк ишиндеги натыйжалуулукту жогорулатуу, башкаруу системасын жакшыртуу саналат. Электр энергиясындагы жоготуулардын пайыздык көрсөткүчү азайганы менен аны жок кылуу мүмкүн болбой жатат. Ал үчүн өкмөт атайын эсептегичтерди орнотууда. Узловой счетчик коюлат,
мен айткандай производительден баштап потребительге чейин замкнутый круг болгондо ар бир производитель, перевозчик, потребитель үчөөнүтөн кимден кандай патерия кетип атканы нак көрүнөт да. Анан мага адистер айтып атат, анда уже реальный патерияны көргөндө биздики 18 эмес, 12 эмес, может быть андан көп болуп кетиши мүмкүн да. Бирок кандай эсептегич болбосун, электр энергиясындагы жоготууларды азайтуу мүмкүн эместей. Себеби акылдуу эсептегичтерди коюу менен азайтабыз деген практика баштан өткөн. Аз күйөнүн милдети эмне болгон? Аз күйөнүн милдети абонент менен контролер никаны тачыт. Эч ким барбайт. Кыскарат, өздөрү гана иштейт, серверде отурат комиссионно, прозрачно иштейт деген гана милдет менен коюлган да. А бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Азыр мына канча деген акчаны кетиребиз, коебуз. Бирок контролердо кыскарбайт, чогуу барат, баягы эле ишти кылат. Анда аз күйө автоматизированный учетту коюп эмне кылабыз? Койбой эле коюш керек андачы. Энергетика тармагын жакшыртуу үчүн аны кайра министрлик макамына алып келүү керек. Себеби энерго холдинг болуп түзүлгөнү жарытылуу иш болгон жок дейт эл өкүлү. Энергетикада бүгүн министерство кылсак, кандай маселе чечилип кетет? Энерго холдинг демеге ушу маселени акталбады бүгүнкү күндө 3 жылдын ичинде энерго холдинг өзүнө өзү актаган жок деген чечимге келип атасыз. Бүгүнкү күндө ошондой эле ана Минфиндан катышып атат, канча карыз бар. Аны энергия холдинг кандай кылып кайтарабын деген ою бар. Кандай пландары бар ошо боюнча? Мен өзүмдүн көз карашымды айтып коеюн. Мага айырмасы жок, министрлик болобу же холдинг болобу. Эгер жасайм десе, эки органдын кээ бир мамлекеттерде туура же болбосо оң результатын берген мисалдар бар да. Негизги маселе уюштуруу иштеринде эле. Кыргызстандын чет элден алган гранттык жана насыялык акча каражаттарынын басымдуу бөлүгү энерго тармакка сарпталган. Ошого байланыштуу бул тармак натыйжалуу иштеп, өз чыгымдарын жабуусу керек. Эгерде биз электр энергияны 15 миллиард киловаттан бүгүнкү күндө ашык өндүрө албасак, потребительдерди камсыз кыла албасак, ошол карыздарды эмненин эсебинен жабабыз? Хоть бүгүнкү күндө биз тупикте экенбиз да. Или мындай деп бул система тура бере ушу алган карыздарды паралангас, или аны бир өкмөт бир жактан дагы карыз алып жабат деген ойбу дейм да бул жердечи. Жыйын соңунда энергетика багыты боюнча көзөмөл жүргүзгөн тармактык комитет бир катар тапшырмаларды өкмөттүн аткаруусуна жолдоду. Өлкөнүн башкы каржы документинин жоболору Конституциянын талаптарына ылайык келтирилүүдө. Өкмөттүн токтому менен бюджет кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору жогорку кеңеште каралып, коомдук угуу өттү. Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодекси жөнүндөгү мыйзамдын иштей баштаганына 2 жылга чамалаш убакыт болгон. Андан бери коомдун өнүгүшү жаңы баскычка көтөрүлүп, бир катар финанс-экономикалык шарттар өзгөрүүгө учураган. Ошондон улам өкмөт өзгөрүүлөрдү сунуштап отурат. Бул мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын бюджеттик мыйзамдарында жакшыртуу, аны эл аралык стандартка жакындатуу жана мамлекеттик финансларды башкаруу чөйрөсүндө прогрессивдүү жаңылыктарга адаптациялоо максатында иштелип чыккан. Мыйзам долбоору менен сунушталган өзгөртүүлөр бюджеттик кодекстин өзүнүн текстиндеги жана Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдык актыларында ченемдерди кайталоону жоюуга жана бюджеттик кодекстин берендерин бири-бири менен шайкеш келтирүүгө, кодекстин айрым ченемдерин түшүнүүдө ар башка чечмелердү тактоого жана бюджеттик процесстин жана отчеттуулуктун ачык айкынын күчөтүүгө мүмкүндүк берет. Чынын айтканда аталган кодексти жаңы шарттарга карата өзгөртүү, конституцияга дал келтирүү зарылдыгы келип чыккан. Это приведение в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, усиление прозрачности бюджетного процесса и подотчетности, дальнейшее совершенствование бюджетного законодательства, приближение к международным стандартам, устранение дублирования норм. Албетте, коомдук угуунун негизги максаты долбоор боюнча көпчүлүктүн пикирин угуу, айтылган сунуштарды анализдеп көрүп, керектүүлөрүн кабыл алуу болуп саналат. Алалык субсидия туурасындагы статьясында юридикалык жактардын тарткан чыгымдарынын ордун жабуу туурасында гана жазылган. Айрым эксперттер ага макул эмес. Предлагается расширить понятие субсидий и дать более четкое трактование. Первое. Включить в перечень лиц, которые могут получать субсидии, кроме юридических и физических лиц. Потому что в рыночных условиях у нас физические лица тоже оказывают услуги. Более того, в условиях развития информационных технологий, у нас сейчас айтишники, например, да, они являются частными предпринимателями, но при этом выполняют достаточно большие объемы работ.
Поэтому первое, это предлагается включить физические лица, которые занимаются коммерческой и некоммерческой деятельностью. Второе, надо повысить ответственность лиц, принимающих решения о том, что нужно субсидировать ту или иную деятельность. Поэтому предлагается, что субсидирование осуществляется на основании нормативного правового акта, принятого или государственным органом, или органом местного самоуправления, а не по подписи распорядительно-бюджетных средств, как это сейчас происходит. Бюджет кодексин өзгөртүү долбоору боюнча мына ушул бир катар пикирлер айтылды. Дыйкандарга шарт түзүү, туризм тармагын жөнгө салуу, мамлекеттик кызматкерлер тарабынан жасалган кылмыш иштерине баа берүү сындуу бир катар көйгөйлөр аркыл маселелер саатында көтөрүлдү. Ошондой эле жазгы талаа иштерине болгон даярдыкты алдын алып, эрте баштоого эл өкүлдөрү чакырды. Кара Суу району өлкөдөгү эң ири район катары белгилүү, аянты чоң болгондуктан медициналык тейлөө жетиштүү эмес. Ошондуктан мобилдик клиникаларды алыска айылдарга жиберүү керек. Кыз келиндер, аялдар, балдар менен ал жерде баяк мобильный клиника барса, тийиштүү УЗИлерден өтөт экен. Мына былтыр мен 7 айлды берсем, 2 айга барып, калган барбай калыптыр. Мен өтүнөм. Ушул мен берген тизме боюнча айылдарга сөзсүз мобильный клиника барып, тийиштүү баяк профилактика үчүн бүт элибиз мүмкүнчүлүк алсын. Ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдоого алыш үчүн аларга болгон текшерүүлөрдү токтотуу зарыл. Маселен, канттагы сүт заводу катар-катар келген текшерүүлөрдөн арылбай келет. Текшерүүлөрдү кыскарткансак болбойт. Эгерде биз ошол сүт заводуну колдоо көрсөтсөк, демек биз фермерлерге дагы колдоо көрсөткөн болобуз. Фермерлер сүт өндүрүп ошол заводдорго тапшырып атпайбы бүгүнкү күндө. Эгерде алар ошондой эле текшергиси келсе, мисалга, чет жактан келген, импорт келген азык-түлүктөр бар. Ошолордун мөөнөтү өткөндөрү бар, ошол нормаларга туура келбегендери бар. Ошолор текшербейби андан көрө. Мамлекеттик кызматкерлер тарабынан жасалып жаткан кылмыштарды кыскартуу үчүн өзгөчө реформа керек. Болбосо акыркы кездерде күч органдары тарабынан жасалган кылмыш иштери көбөйгөнү байкалууда. Менимче биздин ата-бабаларыбыздан келе жаткан бир жакшы сөз бар. Атты аркан байлайт дейт. Эрди ант байлайт деп айтылат. Элдин алдында берген антын ички сезим менен туйгудай болуп, аны бузса, элдин арасында жүрө албай, уятынан элден чыгып каларын сезишсе жакшы болор эле. Панфилов районунда үрөндүн суунун тартыштыгына дыйкандар нааразы. Жыл сайын жазгы талаа иштери башталаарда шарттар түзүлөт деген менен эч кандай көңүл бурулбай калат. Мен бир мисал келтирейин. Вознесеновка айыл өкмөтүндө Эркин сайдан түшкөн суу Вознесеновка айылына 1 куб 200 литр кетсе, ошол жерге болгон 150 литр суу келет. Мына 2 жылдан бери айтып атам, ошону бир мынакей карап да койгушкан жок, бар көзөмөлдөп да коюшкан жок. Суу жетип атабы дыйкандарга, жеткен жокпу? Мен ошону дагы айтат элем, бир көзөмөлгө алсаңыздар. Аксы районунун айрым айылдарында көйгөйлүү маселелер арбын болгону менен алгылыктуу иштер аткарылбай келет. Аксыдан ушу жеңи жок деген атактуу акын болгон, Жестаңдай акын жеңи жок деп. Ошол адам жашаган айыл бар. Ошол адамдын аты коюлган маданият үйү болгон Советтер Союзунун убагында. Ошол маданият үйү 3 айыл өкмөттүн ортосунда жайгашкан, 25 миңдей эл жашайт. Мен буга чейин 2 жолу айттым эле. Ошону маданият үйү сакталып калган, бирок ремонту жок, иштебей жабык боюнча турат. Кыргыз жарандарынын паспортунда улуттун көрсөткөн графа алынып салынган. Бирок коомчулукта мындай кадам катуу сынга кабылган. Эл өкүлүнүн пикиринде ал графа кайра кайтарылышы керек. Депутаттардын ой боюна койбой, өкмөт өзүнүн токтоо менен биометрический паспортко байланыштуу кылып туруп, улуттун баарын чипке киргизип койгон. Адрести алмаштырса болот экен, үй сатып алат экен, турак жай сатып алат экен. Жанакы семейный положение дейт, жанат, не жанат, аны деле алмаштырат экен. Ал биометристе кала берсин, бирок улутун муру койдон калтыруу боюнча тапшырма берсеңиздер. Акыркы мезгилдерде дыйканчылыктан киреши азайып, элеттик тургундар туризмди өнүктүрүүгө белсенип келишет. Бирок туристтерди тартуу үчүн жакшы шарттар каралган эмес. Тоолуу туризм жана экотуризмди өнүктүрүү максатында биздин Кыргызстанга тоо туризмди өнүктүрүүгө чет элдик жарандар да кызыктар болуп атыптыр да. Бирок алар Өзбекстанга учуп келип, биздин ошол Кадамжай районунун территориясынан келип эс алалы десе, Кадамжай району менен Өзбекстан Вадил районунун ортосунда посттон өткөрүү маселеси кыйын абалга туш келип атыптыр да. Ошон үчүн сиз жанагы пограничниктер менен, таможниктер менен
МИД менен ушул тапшырманы өкмөт өзүнчө бир сүйлөшүүлөр жүргүзүп, жөнөкөйлөштүргөн бир шартты түзүп берүүнү өтүнүшүп атат. Жеткиликтүү турак жай программасынын ишке ашырылышы боюнча Республика Ата Журт фракциясы маалымат угуп, ипотекалык компаниянын ишмердигин жетишсиз деп тапты. Мамлекеттик ипотекалык компания салган үйлөр менчик курулуш компаниялардыкынан кымбат болуп жатканын фракция лидери сынгалды. Маселен, алыскы нарында салынган үйдүн 1 чарчы метри $600 тегеренет. Эгер мамлекеттик ипотекадан $30.000 алса, 15 жыл ичинде 2 эсе кайтарып берүүгө туура келет. Андыктан бюджеттик ишканада иштегендердин 95%ы мамлекеттик ипотекалык программага катыша албайт. Фракция бюджетчилер үчүн баштапкы салым менен пайыздык ставканы түшүрүүнү, компаниянын чыгымдарын тартипке келтирүүнү өкмөткө тапшырды. Депутат Махабат Мавлянова мамлекеттик ипотекалык компания маржа катар алып жаткан акчалар кайда кетип жатканына кызыкты. Сиз колдонуучунун 60 миллион сом кайдан түшүп атат? Прибыльды биз от своей операционной процентный расход. Тура. Процентный расход. Медиктер. Ооба. Өзүңөр курсаңар, баа абдан арзандайт экен. Ошондо биз социалдык жилье деп айтылат экенбиз. Ошондо биз медиктерге, врачтарга, мугалимдерге бере алат экенбиз. Депутат Марлен Маматалиев мамлекеттик ипотеканы 4% менен берүү механизмдерин сунуштоодо. Маселе бюджет жана финансы комитетинде каралып, сунуш өкмөткө жиберилди. Ипотекалык компаниянын маржасы 3-4%, коммерциялык банктар 4% маржа кошуп отуруп, акыркы ипотека 9%га чыгып кетүүдө. Мындай пайыздын жогору болушуна муктаждардын 26% гана ипотека алышкан. Эл өкүлү мамлекеттик ипотекалык компанияны ортомчу кылбастан Каржы министрлиги каражатты түз мамлекеттик РСК Айыл банкына берүү керек деди. Ошондо пайызды 4-кө чейин түшүрүүгө болот. Депутат Маматалиев ипотекалык компаниянын чыгымы айрым министрликтерден да өтө көп болуп жатканын белгиледи. Сайтта белгиленгендей 14 эмес мен 9 минималды 9 төлөм менен алганда 12.666 сом төлөйт экен. Эми биздин мугалимибиз 8.000, 9.000, 10.000 сом орточо алса, ал даже өзүнүн азыркы төлөп аткан төлөмүн толугу менен жаба албайт. Ал ар бир айда карыз алганга муктаж. Ошентип атып 15 жылда бул үй $34.000 турган үй $67.000 айланат. Сокулукка ветеринардык жана фитосанитардык лаборатория курууга багытталган мыйзам долбоору 3-чү окууда жактырылды. Макулдашуу долбоорунда лаборатория курууга Кытай өкмөтү тарабынан жалпы суммасы 650 миллион Кытай юаны бөлүнөрү белгиленген. Муну менен ветеринардык жана фитосанитардык лабораториялардын курулушу менен эл аралык талаптарга ылайыкталган айыл чарба продукциясын сертификациялоо көйгөйү чечилип, ата мекендик продукцияларды экспорттоодо потенциалын жогорулатууга шарт түзүлөт. Депутаттардын демилгеси менен сотторду тандоо кеңеши боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизилүүдө. Анын башкы максаты сотторду тандоо кеңешинин мүчөлөрүнө аткарган иши үчүн акы төлөөнү мыйзамдаштыруу болуп саналат. Адеген жылдары сотторду тандоо кеңешинин мүчөлөрүнүн саны 24 адамдан турган. Кийин анын саны кыскарып, сотторду тандоо кеңешинин 9 мүчөсү болуп калган. Акыркы 2 жылдан бери акысыз иштеп келишкен. Жогоруда көрсөтүлгөн мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын судьяларын тандоо боюнча кеңешинин мамлекеттик кызмат ордун ээлеп турбаган мүчөлөрүнө ай сайын сыйакы төлөөнү аныктаган ченемди карайт. Сотторду тандоо кеңеши боюнча ар кандай күмөн пикирлер айтылып келген. Ошондон улам кеңештин мүчөлөрүнө бериле турган сыйакынын өлчөмү суроо жаратты. Бул 25 000 айлык менен бул маселе чечилбесе керек деп ойлойм. Буларга сыйакы бериштин менимче биз билебиз да кантип тандоо буларды биз сунуштап атпайбызбы фракциялар билебиз да. Бир местага канчасы келет. Значит, ал жакта бир окат бар да. Биз азыр мыйзамдык база менен буларга сыйакы беришибиз керек да. Ал канаттандырабы, жетеби, жетпейби. Мисалы үчүн мугалимдер да мүмкүн айлыгы жетпейт, эмгектен атат. Бирок буларды камсыз кылышыбыз керек. А сиз айткандай эрежелер аныкталса, анда коргоо органдары кармаш керек буларды. Жанагындай сиз айткан мотивде таңдап атса. Сотторду тандоо кеңешинин мүчөлөрүнө мурда сыйакы төлөнүп келген. Мыйзамдык негизи толук аныкталбагандыктан акы төлөө токтоп калган. 19 жылдын бюджетине 5,4 миллион сом каралган. Бул каражаттар каралган. Буга чейин деле 14 жылдан бери төлөнүп келген. 18 жылы жанагы өкмөт токтому күчүн жоготконго байланыштуу 18 жылы бюджетте каралган, бирок төлөнгөн эмес болчу. Тандоо кеңешиндеги кызматтын статусун өзгөртүү керек деген пикирлерди айтылды. Андай боло турган болсо, принцибинде өзгөрбөйлүбү? Давайте буларды госслужащий кылып алалы. Айлык төлөйлү, не меньше судей, а может больше, чем судей.
Төлөп берели. Анан сурайлы да. Долбоор боюнча кеңештин мүчөлөрүнүн 6-10 төлөнүп, мурдагы иштеген жериндеги айлыгы сакталган 3-өөнө төлөнбөйт экен. Иштеген ушу кеңештин мүчөлөрүнө төлөбөйбүз. Ал эми жумушу жок болгондорго төлөйбүз. Как раз таки биринчи категорияга бул кошумча жумуш болуп атпайбы? Да, кошумча жумуш. Тиги айлык бере тургандорго алар негизги жумуш болуп атат. Бул жерде ойлоп атам, кичине туура эмес болуп калат. Же биз баарына төлөшөбүз керек, вознаграждение, же эч кимге төлөбөшүбүз керек. Мына ушундай талкуудан соң мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылып, комитет жыйынында айтылган сунуштарды эске алуу менен толуктап иштеп келүү сунушталды. Төрага Дастанбек Жумабеков ЭКОКунун программалык кеңсесинин башчысы Пьер фон Аркс менен жолугушту. Жолугушууда Кыргызстан менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун алакасы жана ЭКОК парламенттик ассамблеясы менен жогорку кеңештин ортосундагы байланыштарды өнүктүрүү маселелери талкууланды. Төрага Дастанбек Жумабеков Кыргызстан эл аралык уюмдар менен болгон алаканы арттырууга, анын ичинен ЭКОК менен кызматташтыкты кеңейтүүгө өзгөчө маани берерин белгиледи. Кызматташуунун алкагында Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан реформаларга учкай токтолгон. Төрага гендердик теңчиликти камсыздоо, жарандык коомду күчтөндүрүү, шайлоо системасын жакшыртуу, саламаттыгына мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды колдоо сыяктуу бир катар иштер тынымсыз улантылып жатканын кошумчалады. Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан кабыл алынган майыптардын укуктары жөнүндө мыйзам долбоорун 3-чү окууда жактырды. Анын негизги максаты бардык майыптар адамдардын укуктары менен эркиндиктерин коргоо, ошондой эле алардын аброюн сыйлоого артыкчылык берүү. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлүнүн айтымында ушул тапта Кыргызстанда 181 000 ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адам бар. Алардын басымдуу бөлүгү эрезеге жете элек балдар. Депутаттар тобу мамлекеттик сыйлыктар жана ардак наамдары жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгесин көтөрдү. Анда жогорку мамлекеттик кызматты ээлеген, өлкөнүн өнүгүүсүнө өзгөчө салым кошкон мурунку мамлекеттик ишмерлерге Кыргыз Республикасынын баатыры наамын ыйгаруу сунушталды. Демилгечилердин бири Мирлан Бакировдун айтымында, өмүрүндө көптөгөн көрүнүктүү иштерди жасаган жана өзүнүн талыкпаган эмгеги менен элдин сый урматын арзыган Султан Ибраимов сындуу бир катар ири мамлекеттик ишмерлер бар. Алардын даңазалуу ысымдары элдин эсинде ар дайым сакталат. Ошондон улам мыйзамга тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгеси каралган. Ар бир замандын өзүнүн мамлекет үчүн салымын кошкон, таза иштеген инсандарды барктасак, ал биздин келечек муунга өрнөк болот. Эгер бүгүн таза иштесек, эртең канча жыл өтсө дагы эл эмгекти унутпайт деген бир идеология болот деген мааниде ушул мыйзам сунуштап жатабыз. Ошентип мамлекеттик сыйлыктар жана ардак наамдары тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоорунун концепциясы жактырылды. Кыргызстан парламенттик фракциясынын жыйынында өкмөткө караштуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин натыйжалуу башкаруу жана өнүктүрүү аткарылып жаткан иш-чаралары тууралуу маалымат берилди. Өкмөт өкүлдөрүнүн ырастоосунда акыркы жылдарда спорт тармагындагы жетишкендиктерден тышкары спортту өнүктүрүүгө кедергисин тийгизип жаткан көйгөйлөр да бар. Канат Аманкулов келерки жылы Жапонияда өтүүчү олимпиадалык оюндарга катышууга быйыл лицензия алуу үчүн мелдештер өтөрүн. Кыргызстандын алдын ала болжолдор боюнча спорттун 13 түрү боюнча лицензия алууга мүмкүнчүлүгү бар экенин маалымдап, эми ошол мелдештерге кыргыз спортчуларынын катышуусуна сапарлар үчүн жана спортчулардын тамак ашына каражат маселеси чечилсе деген пикирин ортого салды. Олимпиаданын алдында акча каражатын аябайлабагычы медикамент, жанагы витамины обеспечить спортсменди полностью, пожалуйста, обеспечьте. Канат Марат, СОПтун директору отурат, Олимпийский комитеттин жана директору отурат. Спортко бир жакшы эме алып туруп, кыргыз мамлекетине 4 жылда бир өтө турган олимпиадага жел бересинчи. Жыйынтыгында спорт тармагын өнүктүрүүгө суралган 95 миллион сомду республикалык бюджеттен караштыруу жана башка депутаттар тарабынан айтылган сын пикирлерди эске алуу тапшырмасы белгиленген чечим кабыл алынды. Жогорку кеңештин депутаттары Кенжебек Бокоев менен Тариел Жоробеков Талас шаарына барып, жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Эл менен болгон жолугушууда депутаттар Кенжебек Бокоев демилгелеген жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзам долбоору жана дагы бир катар мыйзам долбоорлор боюнча кереге кеңеш өткөрүштү. Электиктер өз сунуш пикирлерин билдирүү менен бирге аларды түйшөлткөн социалдык көйгөйлөрдү чечип берүүнү суранышты.
Бизге бөлүнгөн убакыт ичинде сиздерге айтып жетишкен жаңылыктар ушулар болду. Кенен таанышууну кааласаңыздар Кеңеш Facebook, YouTube баракчабызга чакырабыз. Программаны Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдап, мен Жылдыз Жолдошбаева алып бардым. Саламатта калыңыздар.